Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердүүлүгү башталган бир нече элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алды. Өлкө башчысына Улуу Британиянын, Армениянын, Индонезиянын, Малайзиянын жана коңшу Казакстандын элчилери ишеним кагаздарын тапшырышты. Теманы Амантур Шергазыев улантат. Урматтуу кыргызстандыктар, эгемендүүлүк күнү менен барыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргызстандын ар бир жаранына ден соолук каалайм. Тасмада Улуу Британия королдугунун Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Чарльз Гаррет кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен кыргыз тилинде куттуктап жатат. Ал дипломатиялык кызматка жаңы дайындалып келди. Бүгүн болсо өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго ишеним грамотасын тапшырат. Элчи мырза бүгүн да президент менен кыргыз тилинде учурашты. Урматтуу президент мырза, мен үчүн бул чоң сыйлык. Сиз менен таанышуу жана падышайым Елизавета II ишеним грамоталарын сизге тапшырдым. Мен биздин өлкөлөрүбүздүн мамилесин жакшыртуу жана өркүндөтүү үчүн иштөөгө даярмын. Мамлекет башчысы Чарльз мырза менен бирге Армения Республикасынын элчиси Гаги Галачяндын жана Индонезия Республикасынын элчиси Сунарио Картадинатанын, Малайзиянын элчиси Хенди Ассандын, Казакстандын элчиси Кайрат Нурпейисовдордун ишеним грамоталарын кабыл алды. Эки калкыбыз бир тууган калк деп жана дурус айттыңыз, өтө жакшы айтылган сөз. Осындай достугубуз, ынтымактыгыбыз ар качан да жалгая берсин, жакшылык бола берсин, баардыгы аманчылык болсун. Энди алдымызда турган максаттар үлкөн. Осы максатты бәрін орындау үшін аянбай барлық мол тәжірибемді, білімімді, күшімді бәрін саламын деп сізге сенім білдіруге рұқсат етіңіз. Мамлекет башчысы элчилерди Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясынын башталышы менен куттуктап, өлкөлөр ортосундагы мамилелерди бекемдөөдө олуттуу салым кошооруна ишеним билдирди. Ар бир элчи менен мамлекеттер ортосундагы ар тараптуу кызматташтык маселелерин талкууга алып, соода-экономикалык, маданий, гуманитардык, саясий чөйрөдө, ошондой эле парламенттик демократияны өнүктүрүү, туризм жана инвестициялык алаканы чыңдоону белгиледи. Кыргызстанга кош келдиңиз. Сиз менен ошол кадамыбыз Кыргызстанга элчи болуп дайындалышыңыз менен сизди куттуктайбыз. Сиздин келишиңиз менен эки мамлекет ортосундагы кызматташтык өнүгөт деп мен терең ишенем. Бизге абдан тажрыйбалуу элчи келипти деп биз кубанып турабыз. Президентке ишеним кагаздарын тапшырган элчилер меймандос кыргыз эли жакшы тосуп алганын белгилешип, мамлекеттер ортосундагы дипломатиялык мамилелерди чыңдоого, болгон аракеттерин жумшоого даяр экендиктерин кошумчалашты. Кыргызстан жалпы 160га жакын өлкө менен дипломатиялык мамиле түзүп, Бишкек шаарында 22 өлкөнүн элчилиги жайгашкан. Андан тышкары 57 өлкөнүн элчилиги аккредитациядан өткөн. Амантур Шергазиев, Нурдан Карапбеков, Пирамида.